жерге тиді. Bir 70. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин муз-түбөнүн катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылыш Нокаттан тартып көргөзүп баштайбыз туугандар. 7 ноябрь 2020 жыл Нокаттын Кыргыз Ата айылында турабыз достор. Ушул өзүңүздөр экрандан көрүп турган бою бийик келген ушул быштыны тартып көргөзүп, аттын мүнөздөмөсүн айтып берейин. Атка баа берип туугандар, атты көрүп, атка канча деген баа коебуз, ошону көрүңүздөр. Анда эмесе туугандар, биз баштайбыз, биз менен чогуу болуп атты көрөлү. Бул атты мүнөздөп берген болсок туугандар, жашы 3 жаштагы бышты экен, бою 1.70 туура бою бар. Бул быштынын породасы таза кандуу англичан жылкысы аргындашкан порода экен туугандар. Гүлүктүгү өтө гүлүк. Азыр бул атты чабып көргөзүп беребиз сиздерге. Капталдан бул аттын ордунан оталышы, ордунан ынтылышы, кыскасы бул ат боюнча толук түрдө көрүңүздөр. Анда эмесе туугандар, аттын баасы бир аздан соң айтылат. Анда кеттик туугандар. Бул ат боюнча азыр бир суроолорду берип көрсөм, аттын жооштугун биринчиден сурап көрөлү. Андан кийин атты чабып көрөбүз туугандар. Мынакей эки буттун аралыгын бир сиздерге маалымдап коеюн. Эки буттун аралыгы ушунчалык кең экен. Аттын таноосун караңыздар туугандар. Таноосу ушундай чоң таноо, бул аттын гүлүктүгүн дагы билгизет. Бул атка англичан породасы аралашкан экен да. Англичан породасы, бою 1.70. Аттын жооштугу кандай? Жоошпу? Такага турушу? Такага жоош. Кандай мындай кемчилдиктери бар? Айыбы барбы жокпу? Буту колу таза? Колу таза. Кемчилдиги жок. Кемчилдиги жок, а? Канча жаштан бери багып атасыңар бул атты? 1 жыл болду. 1 жыл болду. Кунанында келген экен да? Мынакей туугандар, кунанында келген ат экен. Азыр атты чабып көрөлү туугандар. Чабып көргөндөн кийин мына аркасы табросу бул же кандай? Табро, а? Конзаводдун таброосу. Конзаводдун мынакей 0 деген. Уже 0 бул кыскасы табросу бар экен. Аттын бою ушул тапта 1.70 сантиметр туугандар. Такага турушу жоош дейт. Канча жем деп бактыңар? 5 килограмм. 5 килограммдан жеді. Атты аз чабып көрсек болобу, а? Мынакей туугандар, атты чабып көргөзөлү. Сиздер баа бериңиздер, аттын күлүктүгү кандай экен көрүп туугандар. Мынакей достор, аттын күлүктүгү кетишин караңыздар. Тайтайып өтө жакшы кетет экен. Азыр аркасынан, алдынан дагы тартып көргөзүп беребиз туугандар. Аттын баасы канча деп атканын сурайлы. Ушул кызык болуп атат. Мынакей туугандар, бул жердагы Нокаттын кең талаасынан тартып атабыз. Атты чапканга аябай ыңгайлуу жер экен туугандар. Эми бул 3 жаштагы быштын баасы канча болду экен бир сурап коелу. Баасын канча деп атасыңар? 5000 доллар, а? Мынакей туугандар, баасы 5000 доллар экен. Азыр ушул бойдон секин бастырып көрөлү. Аттын басканын мынакей алды тарабынан дагы бир сыйра көргөзүп коелу туугандар. Азыр ат мынакей ордунан ынтылып чуркайын деп турган ат экен. Мынакей арка тарабынан дагы бир бастырып койчу. Мынакей күлүккө чабам дегендер, же болбосо улакка үйрөтөм дегендер буну жакшы кылып тарбиялап чапса жакшы бир ат чыгат деп ойлойм. Бул анча-мынча улакка киргенби? Бир жол салынган. Өнөрү кандай экен? Кирип чыгышы зорбу? Мынакей туугандар, кирип чыгышы зор экен. Кайманаты бар бул күчтүү аттын? Арча тору, а? Мынакей достор, арча тору деген кайманатка ээ болгон бул быштынын баасы 5000 доллар. Ошондо 5000 доллар сом менен эсептегенде
400 000 сом болуп калат экен туугандар. 400 000 сом кеми болот. Анда эмесе ат жаккан болсо, класс басып туугандар, бул аттын видеосу менен бөлүшө кетсеңиздер болот. Жаккандар болсо номерлер менен WhatsApp номер жана түз байланыш номерлерди коюп койдум. Ошол номер аркылуу байланышып сүйлөшөсүздөр. Мынакей туугандар, аттын басыгын бир сыйра көрүңүздөр дагы. Ушун менен туугандар бүгүнкү чыгарылышты соңуна чыгарабыз. Бул видео жаккан болсо бир класс туугандар. Сиздер менен Муз ТВ каналы, менин атым Замир болду. Сак саламатта калыңыздар.